Москвада Яндекстин айдоочулары иш ташташты. Яндекс алган 30%-тин биз еще ошол 30%-тин дагы налогун өкмөткө төлөйбүз. Орусияда Яндекс таксиде иштеген айдоочулар иш таштады. Бул тууралуу билдирүүлөр соц тармактарда тарап жатат. Кыргыз тилинде жазылган жарыяда айдоочуларды 21-22 ноябрь күндөрү түшкө чейин жумушка чыкпай туруу боюнча чакырыктар жазылган. Бул демилгени орусиялык таксисттер жана блогерлер колдоп чыгышты. Орусияда Яндекс таксиде иштеген мигранттар иш шарттары начарлап кеткенин айтышып, агрегатор кирешенин 40-50% чейин алып коюп жатат деп даттанышууда. Булак Азаттык. В принципе, наверное, тоже, может быть, не вышел. Я что-то просто первый раз слышу об этом. Процент почему-то сегодня очень маленькие расценки. И все. А про забастовку от вас стоит. Boykot qilyapti. O boykot nima uchun kerak bor? O просто Yandex'da hech kim yenga olmaydi. Dangaz. Qo'yish kerak. Жалалабадтагы 2 айдоочунун жорогун видеого тартышкан. Алар 55 000 сом айыпка жыгылды. Жалалабад шаарында автоийин баштык жасап жана терезелерин мыйзамсыз караңгылатып, жасалма номер менен жүргөн айдоочуларга 55 000 сом айып салынды. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Жалалабад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда унаалар айып короого токтотулду. Соц тармактарда Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу видео тасма тартуу үчүн бир жаранды сүзүп жаткандыгы жана Honda Fit үлгүсүндөгү унаа терезелерин мыйзамсыз караңгылатып, жасалма мамлекеттик номер менен жүргөндүгү боюнча видео тараган. 2 унаанын айдоочулары табылып, 55 000 сом айып пул салынды. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Канат Исаев 4 декабрга чейин номер 1 тергөө абагына камалды. Мындай чечим Октябрь райондук сотунда кабыл алынган. Саясатчы уюшкан кылмыштуу топторду каржылоого айыпталып жатканы айтылды. Анткени менен анын адвокаты Бакыт Усмоналиев Исаев коюлуп жаткан күнөөнү мойнуна албай турганын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаев УКМК тарабынан 20 ноябрда кармалган. Ал 2020 жылдын октябрь окуясы учурунда бир аз убакыт жогорку кеңештин спикери болгон. Эл аралык кылмыш соту Нетаньяхуну кармоого ордер чыгарды. Эл аралык кылмыш соту 21 ноябрда Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяхуну кармоого ордер чыгарды. Нетаньяху адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмышы үчүн айыпталууда. Сот аны Газанын карапайым калкын жашоо үчүн зарыл болгон азык-түлүктөн, суудан, дары-дармектен жана медициналык буюмдардан, ошондой эле күйүүчү май менен электр энергиясынан атайлап билип туруп ажыраткан деп эсептейт. Нетаньяху эл аралык кылмыш сотунун прокурорунун камоого ордер берүү жөнүндөгү билдирүүсүн абсурд жана жалган деп атаган.